Дубайга жөнөтөм, Тайнеңге жөнөтөм, Тайсанга жөнөтөм, Бишкекке жөнөтөм, Ысыкөлгө иши кылсам ушундай. Ушинтип балдарыбызды биз көкөлөтүп шыктандырып атыпбыз. Чейликтериң 5 болсо, ош ойнотуп келемин дейт. Бар ушундай эле? Жакшы. Эрте турсам көбүрөөк акча беремин дейт. Барбы? Балам, сен мына ишти кылган болсоң, мен сага акча берем деп балдары ушундай кылат. Бул негизи бул жаман же жакшы дей албайм. Мотивацияда өскөн балдар, бул шыктандырууда өскөн балдар сыйлоо мотивациясынын таасиринде бала билимге умтулуп тырышып жаткандай көрүнөт дейт. Карасаң кылып атат. Ооба, телефон ойнош үчүн бала сабагын аткарып атат эжеке. Тынч отургула, мен эртерээк 5 мүнөт эртерээк жооп берем десе, мен ошентип сынап көрсөм, балдар тынч отуруп калат. Мисалы да, эгер силер мындай кылсаңар, мен силерге 5 коюп берем десем, мындай кылып калат. Бала мына караса баарын айтканда болот. Бирок сыйлоо мотивациясынын жыйынтыгында бала көз боемочулукка, жакшы баам үчүн жалынып жалбарып чакырууларга адаттанат. Ичке черегиңди 5 кылып коеюңчу дегендер бар. Агай, черегиңди 5 кылып коеюңчу, апам мени мындай дейт. Анан карасаңыз, шок бала, сен шоктолбосоң, мындай кылам десең, эжекелерди агайларды көргөндө компьютер түптүз басып. Же болбосо, мен кегиче мындай кыл десең, кеч ойнойт дагы сенин кара баралың көрүнүп калганда идиштердин ары бери жууп, шпырларды ордуна коюп, мындай кылбайт. Эмне болуп атат? Сыйлар алыш үчүн эмне болуп атат? Аракеттенип атат, жана ошондой эле көз боемочу. Шустрелик үйрөнүп атат, кабышканын ичинде. Карап көрүңүздөр, бул сыйлоо мотивациясы биз көп нерсе колдонбой эле койсоңуздар деп коебуз ата-энелергечи. Сен ар бир ата-эненин өзүнүн эрки да. Азыр акылдууларды башына койтпа дегендер дагы бар да.